Акыркы жылдары мектеп окуучуларынын саны айыл жергесинде 16 ал эми шаарларда 25%га чейин жогорулады. Өлкөдө 2236 мектеп болсо, анын 409-да тереңдетилген программа окутулуп, 92-си жеке мектептер болуп саналат. Учурда Ош жана Бишкек шаарларында 1000 бала окуй турган мектепте окуучулардын саны 4000ден ашкандыктан эртең мененки сабак жакында эле 7:30-га жылдырылганы да белгилүү. В центре Бишкекте балдарды мектепте окутуу мүмкүн болбой баратат. Учурда 10дон ашык мектепте балдардын көптүгүнөн класстардагы окуучулардын саны 50дөн ашып кетти. Ал эми бала бакчага кезекке тургандар 1000 деп саналат. Ушундай тартыштык болуп жатса, бир нече бакча имараттарын башка мекемелер колдонуп жатат. Бул көйгөйдү тез арада иретке келтирүү зарыл. Талкууда эл өкүлдөрү аймактарда көңүл бурулбай жаткан мектептер качан курулуп бүтөөрүнө кызыкты. Жыл башында бюджеттен каражат бөлүнгөнү менен жыйынтыгы көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечеңдөөдө. Жаңы типтеги заманбап мектептерде спорт залы ичинде болгон, жана балдар тамак иче турган столовыйдан баштап бардык азыркы типтеги мектептерди салганды ушул элдер кайрылып атат. Ушулардын баарын эске алуу менен мен сизге кайрылып кетет элем. Турецкий грант аркылуу башталган мектеп 15-жылы токтоптур, 90%га чейин бүтүптүр. Бүгүнкү күндө бүтпөй келет экен. Акча да бөлүнбөйт экен. Биз жылына ушу 70%дан ашкан мектептерди бүтүрөлү деп айтып келебиз. Акыркы 2 жылдан бери. Жай мезгилинде, жаз мезгилинде суу келе турган болсо, окуучуларга мектепке барып келгенге тоскоолдук болот. Себеби көпүрөктүн жоктугунан. Ошондон ушул мектеп курулуп аткан мезгилде эле ошол МЧС тарабынан планга кирип, мектеп бүтөөрү менен көпүрө дагы бүтөт деген убадалар берилген эле. Мектеп окуучуларынын көп болушуна ички миграция агымы да себеп болууда. Көпчүлүк балдар Чүй облусунун аймагындагы мектептерде билим алгандыктан аларга толук кандуу шарт түзүп берүүгө мүмкүн болбой жатат. Капиталдык ремонт өтө зарыл. Бүгүнкү күндө крышасын суу агып атат, эшик терезелерин баары тең суук, отоплениясы жок. Ушундай абал ордо ушул мектептерди быйыл сөзсүз түрдө капиталдык салымдардын эсебинен кириш керек. Мектептен сырткары бала бакча маселеси да курч бойдон турат. 1300дөй бала бакча болгону менен электрондук кезекке турган ата-энелердин саны 1000 деп саналат. Эл ичеринде болгону 17% наристелер бакчага барса, шаарда бул көрсөткүч 34%ды түзөт. Мындай сындарды уккан өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлү былтыр 2,5 миллиард сомдон ашык каражатка курулуш иштери аяктап, анын ичинде 68 мектеп, 10дон ашык бала бакча ишке берилгенин билдирди. Бирок бул аракеттер орто билим берүүдөгү көйгөйдү толук чече албай келет. Элиза Нурматова, Арстан Дукуев, Ош Перим жаңылыктары.